Ассаламу алейкум, достор. Охая минасан дегенде. Доброе утро, мои подписчики. Так, время 7 часов 30 минут. 7:30 болду. Бизде тайфун келатат, ошон үчүн жаан. Мен бүгүн велосипед менен болом. Поэтому каска кийиш керек. Потому что 60 жаштан ашканда бизде рекомендуется каска кийгенгечи. Башыбыз жарылып калбаганга. Каска кийем, жаан жаап атат. По идее, японецтер плащ кийиш керек, но мен плащ кийгенге убакыт жок, мен машина менен жүрөм да. Эртең менен биз тиги местный биякта пенсионербиз да. Кичкей балдарга школго баратканда жардам беребиз да, жолдон өткөзүп ошону көргүлө. Так, саат 7:30 баштап 8-ге чейин бияктан балдар өтөт азыр школго. Тиги соседтер эки бир тууган тиги феодалдардын потомоктор да. Азыр булар даярданып атат, булар менен учурашып эртең менен. Перекресткадан балдарды өт. Охай. Ковата. Ковата. Аре, коме ици ярно. Коме. Аре, ашта. Ашта? Магомо зем миннак куру. Iya. Времени кула. Так, азыр мына тиги школго баратканда балдардын картасы бар да. Бүгүн деген бизде пластик мусор. Пластик мусор. Поэтому бүгүн деген бүт үйдөгү бөтөлкө пластиковый эмен барын бүт жанакы тарелка, марелка, пластиковый да отдельно салынат. Пластиковый бутылкалар отдельно салынат. Саат 11-ге чейин тиги городдун мусорный заводдун машиналары келип алып кетет. Мусорный заводду таппадым белем. Ошол анан күскүлөрдү көрүп атасыңар, мынакей күскүлөрдү карап айдатыбыз керек. По идее, велосипед тепкенде зонтик кармаш керек. Эме тиги эмне деп коет? Желательно деп коет. Но мен камерам суу болуп калбасын деп мынакей. Бүгүн, значит, пластиковый мусор. Бөтөлкөлөр отдельно, көрдүңөрбү? Бөтөлкөлөр отдельно салынат, пробкасы жок. Стекло отдельно, бөтөл пиванын бөтөлкөлөрү көрдүңөрбү? Цветтер менен. Анан бияка тиги тарелка, марелкалар отдельно. Деп бул болсо расписание мусора. Кайсы күнү кайсы эме чыгат депчи. Значит, күйчү мусор тиги пищевые отходы понедельник менен четверг чыгарышат. Мойнай гоми деген тиги бытовой проблема мусор вторник күнү чыгарышат. Калган күндөрү теги би эме бөтөлкө анан стеклянный бөтөлкө тети кызыл эки расписание кайсы айды кайсы күндөрү алып кетет деп жазылып турат, көрдүңөр расписание. Ушу расписание менен чыгарышат да. Любой үйдө бар андай расписание. Деп мен азыр болсо тиги балдар келаткан бул деген картада балдар школго барчу жолдо булчу. Балдар келатканда, школьниктер келатканда мен комментировать этпейм, потому что тартканга болбойт. Так что унчукпай жөн эле өтүп кетели. Силер болсо внимательно карагыла. Мен жашаган жер VIP район деп коет. Мурун биякта императордун дачасы бар, до сих пор бар тиги жакта. Аябай знаменитый, ЮНЕСКОга кирген достопримечательность, всемирное наследие. Бул үйдү уже сырдап атыштыр, көрдүңөрбү, актап атыптыр. Поэтому аябай тихий, спокойный районда.
Мен өзүм ошо тандаганда завод жок, квартира жашап жүргөндө, иштеп жүргөндө ошондой райондорду караштырыш керек да, шумный жерлерди. Потому что Япония аябай шумный өлкө да. Так, балдар жок пока. Ну, мен азыр тартып, бул жакты тартканмын мен, билесиңер да. Мурун көпүрөнүн астынан өтчүбүз, түз элечи. Мурун көпүрөнүн асты бар болчу. Но 12-чи тайфун келип 2008 жылыбы аябай наводнение болуп, анан ушуну тиги речканы жакта да күскү бар тиги үстү жагында. Речканы расширять этишип, анан көпүрөнү убирать этишип, ой тиги көпүрөнүн астын жабышып, мында бетонный переходный, пешеходный переход жасап коюшкан. Мурун бул арык деген кичке болчу, азыр чоңойтуп коюшту, сен көрдүңөрбү? Аябай широкий кылып коюшту. Аябай широкий кылып. Деп анан так тормозун кармайын, ата учуп кетебиз азыр учкан бойдон. Велосипед тяжелый да, тяжелый эмес, Мерседес. Деп балдар школго бараардын астында тиги армиядагыдай окшоп взвод, бригада болуп барышат. Артында бирөө келип атат, учуп кайдык. По идее, мынтип айдаш керек да, плащ кийип алыпчы. Мен деле ушинтип кийинип баратам. Полосы зеленый, дорожка, разделительный полоса деп коет. Бияк жагы пешеходный переход зеленый, бияк жагысынакимен пешеходный переход менен. Бул район бүгүн бытовой мусор 5-күнү. Бытовой мусор. Все можно вытаскивать, кроме компьютера, стиралки, холодильника, телевизора. Так, нар жагын өтөйүн. Школьниктер чыга элек, кичине кечиде чыгат, көргөсөң. Бүт бар жумушка барып чат көрүнөдү. Жакта иштебесең жашоо болбойт. Акча болбосо өлүп каласың. Бул баласы менен биринчи барып школа. Жакта частный үйлөр, анан этажный үйлөр. Этажный үйлөр бир топ кымбат кетет. Мурун кымбат болчу, ой, арзан болчу. Азыр бүт баары 2 эсе, 3 эсе кымбаттап кетти. Так, значит, младший школанын азыр көрүнө элек, тиги средний школаны көргөзөйүн, школьниктерин. Жакта азыр сол жакка бурулганда средний школа бар. Средняя школа учениктерин. Булар обязательно тиги галоши кийип алып баштап көрүнөт, резиновый ботинкелер, ботиктер. Предусмотрительно. Бизде корона бар, грипп бар. Мынакей балдар чогулуп атышат. Тиги младший школьниктер сары шапкалар менен тигинекей. Тигинтип чогулушуп, анан взводко окшоп стройго туруп алып, анан школго барышат. Азыр мен тиги средний школаны көргөзөйүн. Келип атат болуш керек, алардын формасы башкача. Бул частный поликлиника. Кээлерди ушул жакка келип текшерүүгө келем. Профилактический осмотрга сол жакта. Так, мынакей домохозяйкалар уже мусорун чыгарып атышат.
болсо чоң зданияны сырдап атышыптыр. Сырдаганда полностью закрывать этишет опаловка менен, сетка менен. Эрте чыгып алдым да мен. Эрте чыгып алдым. Так, средняя школа. Эрте чыгып алдым, ошон үчүн. Honda Odyssey var. Kança жылдан бери чирип турат. Хозяин өлүп калганбы же. Ну, тура берет, айла жок, үйдө тура берет мынакей могу Honda Odyssey. Карачы, канча жыл болду? 15 жылдан бери турат мен билгенденчи мынакей. Жан жагында бүт бар зонтик менен жүрөт ушинтип. Мага окшоп. Мен артында коробкалар түшүрүп коеюн, мында бытовой мусор. Так, азыр. Мусор чыгып коеюн деп. Аябай билбейм, согуш башталгандан баштап жер кымбаттап кетти. Биякта эме булар ремонт жасап атышат. Мынакей балдар школага барып атышат, мынакей көрдүңөрбү? Мынакей старшеклассниктер. Булар башка школага барып атышат да. Бул болсо чиновниктер жумушка барып атышат. Мынакей школалар барганда тиги отрядка окшоп тизилип алып барышат школага, көрдүңөрбү? Там хозяйкалар чыкты. Биякта үйдө парковка жасап аткан турган. Чоң бир бакия жасачу эле. Биякта ремонт бүткөндөн кийин анан полностью заасфальтировать этип коюшат. Сопсонун кылып. Так, ладно, машиналардан ары качалы. Школ жакка баралы. Үйлөрүн көрүнөбү? Оформлениялар көрүнөбү? Үйлөрү, оюнчук-союнчуктар. Бул жаңы салынган үйлөр. Мынакей бул арык деген нейтральный территория, сол жак болсо частный территория, көрүнөбү? Бияк болсо государственный территория. Мынакей карасаңар. Значит, могу забор. Это уже частная территория. Бул жер болсо нейтральный. Эчтеке салынбайт. Парковкалар дагы бир частный. Бияк огород дагы частный мынакей. Бир байке бар, уже арып деле калды. Этажный үйдүн балдары тетиген чогулушуп, эртең менен анан строй менен барышат азыр школгочу. Көрүнөбү? Мен баратканда тартам. Бул бытовой мусор бүгүн. Пластик. Деп станция жакка баралы. Айланып анан кайра тиги младший школа жакка баралы. Как раз уже убакыт болуп калат. Мен просто силерге көргөзөйүн деп атам. Специально мындай тарткан жокмун. Жан жаган кандай экен, өзүңөр көргүлө да. Кишилер кантип жүрүшөт экен, кантип кийинишет экен, кандай эметишет экен деп мынакей. Так, азыр 8:15 мүнөт калды. 8-тен 8:30га чейин школго обязательно кириш керек бар отагачы. 8:30-дан кийин барганда уже опоздание болуп саналат, дневникке жазып коюшат. Так, мынакей мен тиги станция жакка чыктым. Тиги байкешка басып жүрөт, тиги менин кошунам. Мынакей.
чоң завод бияқта национал Panasonic деп. Тоқтойын. Так, мен немеге кіріп шығайын магазинге. Сілер тұрла, мен велосипедті тыштадым. Еш қандай замок салған жоқпын. Есілер қарап тұрла, камераны ұрлап кетпейіп жүрдабайып, Ничего, ұрдаған жоқ қой велосипедіңер. Тиген жоқ қой ешкім. Ладно, кеттік. Байкемне тұрып алды жаққа. Мешать етіп тұрып алды. Бұлар да бұла береді, тұра бершеді. Ошентип жүріп қалды. Правильно. Так, асфальт жолмен айдаса болады и тротуармен айдаса болады. Диагонально айдайын. Так, бияқта ромбик, пешеходный переход, будьте осторожны. Аябай удобно да, шуна ромбиктерчи, водительдергечи. Мына балдар школаға барып жатады. Кішкене ерте шығып алып тұрмын, но ничего. Перекур қылам, анан продолжу. Жағым басылып қалды ғой. Жағым басылып қалды işte. Бұл светлый зонтик жақсы да. Қара зонтикті көтерсең ат-қара болып үңірейіп қаласың ат-қара. Бұл светлый зонтик сонында. Чоң анан көрдіңдер ғой айбар. Үлтейіп размерлеріменен 65 сантиметр, 67 сантиметр. Жинап қойын. Ана қатты жағын баштағанда қайрат тағы боласың. И она велосипед тягын тапты. Так, ладно, потом продолжим. Так, мен зонтикті убрал, потому что көптеле қатты жаған жоқ. Так, школьниктерді қарайлы, повседневный жизнь.
Чоң завод аябай. Panasonic деген завод. Кайра bir çöp gelip tutacağım. Zontik tağınayım. Zontik tağınayım. Zontik açayım. Машина кетсін. Бұл жол деген ертеменки 7-ден 9-га чейин односторонний. Анан ограничение скорости 30 көрүнөбүз, тобода жазылып турат. Бияқта стройка башталды. Моңдоп коёт. Обязательно регулировщик болуп туруш керек да, машинаны киргизип чыгарыпчы. Балдар школага барып чыгып серый форма кийип алышып. Деп трактор менен айдайлы. Деп байки трактор аякта. А бу колодецтерди көрүңөр, бирдей асфальт менен. Биякта Кызыл перекресток деген неме да, сөзсүз азыр. Мынакей көрүнөр, перекрестка деп. Биякта храм бар, мондай. Киргенге болбойт, велосипед менен жөө кириш керек. Анан бияктан чыгарда мындай разметкалар бар, көрүнөрбү? Кызыл коюп коюшкан. Жылан жатат. Жылан өлүп калып, тейлеп, машина тейлеп кетти, жылан. Мен да тейлеп кеттим, көрүнөр. Деп кайра үй жакка жөнөйлү. Школ жакка. Мен специальный мындай цель менен чыккан жокмун, просто бир айланып көргөзүп. Силер атмосфераны көрүп калсын деп атпаймынбы? Кандай атмосфера? Биякта көпүрө мынакей предупреждение көрүнөбү? Краска менен шийилген көпүрө бар деп. Мына балдар келатышат, уйкулары канбай калды да. Шөлдүрөп. Бар келатышат мынакей. Тиги бул форма, серый форманы костюмчун 3 жыл кийишет да буларчы. Анан ошо 3 жолу костюмчунду жыл сайын алып бербегенге эме 3 размер чоң алып беришет ужечи, заранечи. Потому что бала өсөт да. Азыр тең кыздар келатат, ичине школьницаларды көргөзүп коеюн. Өчө 30 градус болуп аткан, бүгүн карабайсың, ичине суук болуп түштү, поэтому жилетка кийип алып кыздарчы, мынакей көрүнөр. Будущий Японии деп көрүнөрбү? Ким билет, может, будущий премьер-министр или обычный работница. Деп бул көчөнүн бир эмеси бар, Токучо деп коет, особенности.
односторонний движение, анан оңго бурулганга болбойт. 7-ден 9-га чейинчи азыр мен силерге знак көргөзөйүн. Эмне мынча машина көп. Карап туруңар. Тез столбада жазылып турат знак менен. 7-ден 9-га чейин оңго бурулганга болбойт, поэтому бүт баары прямо кетишет да. Жакта перекрестка бар. Ошон үчүн мына пробка болуп калган да. Азыр мына байкедер дагы чыгып алып карап атпай, эмне болуп кетти депчи. Мындай пробка болбочу эле, эмне болуп кетти экен. Азыр барып көрөлү. Мына жерден оңго бурулганга болбойт. Хотя полиция жок, эчтеке жок, но все соблюдают правила, көрүңөрбү? Прямо баратышат. Потому что надо соблюдать знаки дорожные. Балдарды детский садка апартат, көрүңөрбү? Плащ кийип алып. Тиякта автобустар жүрөт, ошон үчүн забитый да, эртең менен аябай эме да, бар жумушка баратат да. Бул эми утрода. Анан сурайсыңар, байке киши каякта деп. Мына кишинин баары жумушка баратышат. Телефонду сылап коюп. Перекрестка жетели. Ускида сатылган да мурунтанчы мынакей жакта. Көрүнөт, тиги основной трасса бирден чыгып жактанчы. Оңгочу. Пробка көрүнөрбү? Бет жакта болсо станция бүт бар, жөө басып кетишет. Тигинекей, элдин баары станцияга баратышат. Жумушка, окууга дегендей. Бул болсо станциядан автобус жүрөт, килтейип, тыгылышып, бытылышып, ушинтип жүрөт да, понятчы, көрүңөр. Элдин баары станцияга баратат, анан кайра тиги станциядан чыкканда кайра станциядан келатат. Мага подъем болот, поэтому скорость переключетпейм. Бияктан чыга албайт керек, жөө басалы. Опасно дегенде, биз стройка замороженный салып баштап, анан что-то финансирование болбой калдыбы, же хозяин өлүп калдыбы, токтоп калдым, мынакей арматуралар качат, көрүнөрбү? Аны чирип кетпесин деп металлокоррозийный каска менен сыздап коюшкан, көрүнөрбү? Жагым басылып калды. А бул детский садтын автобусу, көрүнөрбү? Эртең менен кички жөжөлөрдү да чогултуп алып садикке апартат. Бүт баары занятый деген сөз да. Мынакей бытовой мусор. Кровать, шкафчик, мынакей вешалкалар. Бүт ушинтип эртең чыгарып коюшат. Так, станцияга барбай эле коеюн менен. Перекресткадан бурулайын. Общий положениени көрүп атасыңар да, туурабы? Көргөзүп атпайм. Молодец, жаш балдар кыйын. Циркачтар велосипед менен сон тебишет да буларчы. Бул эссима сүзүп алып тургу акчаны. Тиги эмне экен? Velfire деп жаңы машина турбайбы, Velfire. Станциядан станцияга бат эле келип калдым, көрүңөрбү? Жакын эле бул. Парковканы көргөзүп коеюн. Тиги станцияга велосипед менен да келсе болот. Мага окшопчу, например. Но парковка платный. Азыр көргөзөйүн. Мынакей жакка келесиңер станциягачы.
Анан сол жакка киресиңер көпүрөнүн астына. Бuyakta парковка var. Зонтикті көрсетейін енді. Мынакей. Көрдіңіз бе? Парковка. Платный парковка. Тут карточкамен кіресіңдер. Так, зонтигімді жинайын. Потом продолжу. Қайра жағын басталды. Банк. 8-тен баштап автоматтар иштейт уже. Қайра зонтикті açayım. Şurada yaşıyor. Zонтикті açıp, зонтикті жабып. Теп. Үй жаққа жинайлы. Үйге жетишет болуш керек. Бұл национал Panasonic магазины, бияқта электр товарлар сатылат. Мынакей көрүнөбү. Как раз таки заводтун жанында да. Келген жол менен кайра кетем. Так что айтпагыла, байке кечкеле бир жолду тартып бересиң депчи. Жума майрек унутпаган турбайм, 5-күн да бул. Жума майрек так өтүп кетсин, зонтик менен. Так, бияқта жазылып турат, велосипедти коюп алгыла деп, мынакей көчөнүн баары станциянын жанында. Койсоңор 2000 эме, йен штраф, 2300 йен. Тиги штраф стоянкага алып келет велосипедиңердичи. Поэтому бияқка велосипедти бияқка чаптаганга койгонго болбойт деген знак. Парковка, штрафной стоянка парковка болсо, как раз менин үйүм жанында азыр кетип баратып көргөсөм. Унутуп калбасам да. Так, ушуну мондоп коеюн. Мынакей окуучулар. Средний школанын кыздарына көрүнөбү, узун юбкаларды кийишет. 3 жылга рассчитанный. Школго окуучуларды ата-энелери алып келгенге болбойт. Ошондой правила бар. Булар өзлөрү чийилген карта менен, маршрут менен школга келиши керек, өзлөрүнүн бутулары мененчи. Антесе болбойт. Анан 2007-жылы чоң жер титирегенде бул забор, бетонный забордун баарын бүт алып ташкан, бүт деген мындай сетка алып койгон, көрдүңүзбү? Алюминиевый легкий конструкция. Мынакей школа көрдүңүзбү? Директор турат, учурашып. Ажо физкультурный экен. Көрдүңүзбү? Порядок менен киришет. Сыра көргөсөйүн мына. Бүт башашпай көпкөй. Школга главный ортадан киришет. Ахая гозаймас деп көрүнөт. Доброе утро деп атат. Деп ошол жер титиреп, монда бетонный заборлор болчу, бүт баарын алып ташты, азыр бүт ачык мына монда. Потому что жети болгон болчу, как раз мен үйдө жаткам, эртең менен 7-ден 3 мүнөт өткөндө. Мен турсичаны эшикке чуркап чыккам. Жүрөк чөт титирегенде. Деп анан ошо забордун баарын алып ташкан, потому что бир школдун забору түшүп кетип, школго бараткан 7 жаштагы кызды басып калган, өлүп калган да. Ошондон кийин тяжелый забордун баарын алып салышты. Но кес-кес жерлерде бар до сих пор. Так, бул детский сад уже. Так, мен жакка жөнөйүн. Ой, братчика, кандайсың? Чоң эки, где-то уже 30 жылдай болуп калган үйлөр, көрдүңөрбү эми? Внешний облицовкаларын, косметический ремонт жасап атышат. Тиги корона жок деп атып, мен 1 ай оорубадым корона мененчи. Корона же грипп непонятный. Так, бир сыра токто дейт биякта машинеге, кымары деп. Ол бүт үйдүн баарын сырдап ачып тур. 30 жыл болуп калды, эң как раз мен келгенде ушу үйлөр салынган. Үй жакка жөнөйлү.
мага физкультура болот да, ушинтип эртең менен велосипед тебем да менчи. Анан жөнүлөргө силерге тартып көргөзүп коеюн дебедим да. Не обязательно же, да, все время рассказывать там. Жымжырт мына уже бүт баары кетти школдоруна. Жумушка, окууга дегендей бүт мына. Все. Көчөдө киши жок, көрүнөбү? Тем более жаан жаап атканда, ну азыр аябай комфортный погода, 20 градус. Аябай сонунда. Так, кичке школьниктер уже кетти го дейм. Школага кетишти. Көпүрө менен чыкпай эле коеюн, башка жол менен барайын. Күз күнү барат. Мынакей көрүнөбү? Жымжырт. Жаан жаап атат, жаабайт деп ойлодум, бирок жаап атат. Так, ладно, потом продолжи дегенде. Кайра зонтигимди киргизейин. Все. Тиги 3 этаж үйдү салып атышат мынакей. Жакта чоң көпүрө бар, светофор, ошонун үчүн көрүнөрбү? Шашпай бүт баары айдашып. Очередде турушат да. Мынакей жаңа трехэтажный пока каркас эле турат. Мен буну салып баштаганда тартам да. Только каркас. Так, штрафной стоянканы көргөзөйүн, велосипедте. Машина дала. Бүс күн ара айдап баратпай көрүнөбү? Мынакей. Жакта расписаниясы да бар болуш керек. Тиги станция жактан велосипедиңерди штраф стоянка алып кеткенде мынакей бияка алып келишет, көрүнөрбү? Мынакей кайсы станциядан кайсыга алып кетет. Мына бунун ичинде мынакей штрафной парковка эмне деп коет. Ичинде велосипедтер. Тиги күндүз ачылат. Келесиңер, акчаны төлөйсүңөр да алып кетесиңер велосипедиңерди. Потому что азыр жаңы велосипед алам десеңер 200-300 $1000 болуп кетет. Поэтому лучше штраф заплатить дегендечи. Так, ну все, кеттик. Мен школа жагын көргөзүп коеюн. Уже балдар кетип калды болуш керек, пока биз ары бери айланып жүргөнчө. Биякта да выезд чоң жол го, поэтому көрүнөрбү? Бүт шашпай барып турушат. Ошондой жашоо биякта. Досторум турабы? Турушат. Мен сурап атпаймынбы? Тиги күрүчтү качан тигесиң десем эртең дейт. Тиги азыр полесин көргөзсөм силерге. Полесин көргөзөйүн мынакей азыр. Бул жерде кооперативный магазин болчу. Хозяин өлүп калды, продали сразу, и вот такие квартиры поднастроили. Мынакей полеси уже тракторун даярдап коюптур. Бул жерге рис тигет.
окуучулар өтүп кетти. 8:30 болуп калды, уже школдо болуш керек балдар. Апашканын үй жагына баралы деп мен тиги школа жакка чейин барып, анан закруглюсь дегендейчи. Потому что школага эртең менен артынан да кирсе болот, главный ходдон да кирсе болот. Мынакейдин артында да ход бар жакта. Так, азыр көргөзөйүнбү? Мынакей бияктан кирсе болот. Эртең менен только ачык бияк. Анан жаап салышат. Жаан болгон үчүн поледе эч ким жок. Обычно балдар орушат, ойношот. Мынакей. Тиги воротадан киришет. Камералар турат жакта, апаштын ушактан киришет. Эртең менен. Азыр главный ходуна барабыз. Мен хозяиным Катаяма феодал өлүп калды, үйүн жерин сатты тигинекей. Бүт трансформация кылышып, азыр килтеген үйлөрдү салып баштайт. Ошону дагы тартанда жил дрожал, умирал, дрожал дегенде өлүп калды, все жоголду. Биякта болсо местный мечеть бар, храм. Японский мына оң жакта. Биздин райондунчу. Биякта коросун бар эле, бүгүн кыйкырып алып тур. Эртең менен кыйкырып турчу эле кукарику деп. Күнү чыкпай атты, жаан жаап атат да. Мынакей, мен балдарым ушу школда окушкан. 1-класстан 6-класска чейин. Анан биякта физкультурный праздниктердин баарын бүт мен тарткам видеого. Уже сабак башталып калыптыр. Азыркы Японияда жашаган мекендештер тартып атпайбы? Балдар школго барыпчы. Вот мен деле тарткам. Вытаскивать надо эски видеолорду архивтен. Бул здание болсо после школы биякка камеме продленка деп коет, биякка келип домашнее задание или ойноп, или уктап, мынакей продленка. Школду көрүңөр, бүт ачык. Жер титирегенде мынакей башталды сабак көрүңөр. Первый 8:30 звонок. Мынакей ушундай звонок болот. Все. Ровно 8:30 болду. Сабак башталды. Булар кечип тиги уйкуну жакшы көргөндөр мына кийим аран келе атышат. Тиги энеси естип келип айтат, эмнеге кечип калды депчи. Так, ну все, ладно. За внимание рахмат. Всем спасибо. Так, за лайки тоже спасибо. За комментарии тоже спасибо. Ушундай бүгүн легкий обзор. Аке көрүнөр. Тияк жагында столовый түштө тамак жасап карантет. Значит, бияк деген 1-класстан баштап 6-класска чейин, анан тиги школду барып көрбөспөдүм. Аяктан 7-8-9 окушат. Мен балдарым тиякта окушкан 7-8-9. Андан кийин экзамен беришет государственный. Если акылдуу болсоң, государственный школага 10, 11, 12 окуйсуң. А если кичине мээңде шариктер жетпесе, частный школага барасың. Жылына $10,000, $5,000, $7,000 төлөп 10, 11, 12, 3 жыл окутушат. Анан уже университетке кайра госэкзамен беришип окуйт. Велосипедин бар. Ладно, кеттим. Велосипедтин жини келип баштады.